Саламатсыңар достор. Биз бүгүн азыркы кырдаалга байланыштуу онлайн сабак өтүү жолдорун көрсөтүп берейин. Тагыраак айтканда, Zoom программасы, Zoom приложениясы аркылуу, Zoom приложениясы менен телефон аркылуу онлайн сабак өткөндү, аралыктан сабак өтүүнү көрсөтүп берейин. Бул приложенияны алгач телефонуга алып алалы. Биздин тил менен айтканда, мына айылдыктардын тили менен айтканда, жалпак тил менен айтканда, скачать этип алайлы. Приложенияга жазабыз. Скачать Zoom деп жазсак эле уже мынтип чыгат. Подсказка берсе чыгат. Мына Zoom приложениясы ушундай болот. Буну установка кылабыз. Интернеттин ылдамдыгына жараша азыр установка болот. Аталган программа менен, аталган приложение менен көпчүлүк мугалимдер, көпчүлүк окуучулар эми азыр бардыгында компьютер жок болгондуктан мугалимдердин көпчүлүгү деле телефон аркылуу өтсө кандай болот деген суроолор көп болуп атат. Ошон үчүн телефон аркылуу дагы көрсөтүп бермекчимин. Мурунку видеомдо компьютер аркылуу көрсөткөмүн. Так, установка болуп бүтүп калды окшойт. Открытьты басабыз. Азыр открыт неден чыкмак. Открытьты басабыз. Войти в конференцию, регистрация, войти в систему кылабыз. Эгерде бул жерде 3 жол бар. Мынау gap дегенде мен кире элекмин. Google почта аркылуу жана Facebook'та аккаунтуңуз болсо, Facebook аркылуу да кирсек болот. Мен Google аркылуу кире берейин. Google'да мен Facebook'та деле немен бар, аккаунтум бар, и Google'да дагы аккаунтум бар. Ошол Google аккаунтумду пайдаланып кире берейин. Так, матов видео сабактар. Бул менин каналым. Разрешить этой странице открыть Zoom. Окей, басабыз. Мынтип кирет. Эгерде окуучуларга регистрация кылып атып, башыбыз мындай көпчүлүк немеде, көпчүлүк окуучуларда суроо болуп атат. Скачать эткенден кийин регистрация деп сурап атат деп. Окуучуларга регистрациянын кереги жок. Бул регистрация мугалимдерге гана болот. Мугалимдерге гана өтө зарылчылыгы бар. Окуучуларга регистрация кылыштын зарылчылыгы жок. Себеби телефонго скачать эткенден кийин ошол Zoom аркылуу неме барат, ссылка барат. Азыр мен аны силерге көрсөтүп берем. Ошол ссылканы эле басса, Zoom'га кирип кете берет. Сразу конференцияга кирип кете берет. Так, биз эми мындан бияка новая конференцияны басабыз. Начать конференцию. Так, разрешить приложение Zoom, записать аудио, снимать фото и видео. Басабыз. И мынтип чыгарып берди. Эми мынтип жасанып алабыз.
қаласақ мынау немені видео камераны өчіріп қойсақ деле болады. И немені эми мындан бияка окуучуларды кабыл алабыз. Окуучуларды кантип кабыл алабыз? Мына ылдыйында алдында участник деген турат. Участникке киребиз дагы. Мына жерде канча участник экени көрүнүп турат. Бул жерде жалгыз мен гана. И я организатор дейт. Пригласить деп басабыз алдындагыны. И Gmail деп басабыз. Через Gmail. Через Gmail. Мына экинчи турган немени ссылканы копировать этип алабыз. https uz 04 web zoom uz деп турат. Мына 3 точканы басабыз дагы копировать. Болду. Немеден чыгабыз. Zoom'dan. И WhatsApp'ка киребиз дагы. WhatsApp аркылуу азыр 11 класстын окуучуларын немеге чакырып алалы. Мына ссылка кетти. Окуучулар скачать эткенден кийин регистрация кылыштын кереги жок. Ушул ссылканы басса, ушул ссылка өзү эле конференцияга алып келет. Так, күтө турабыз. Азыр окуучулар кошулат. Так, Назима принять. Биз принимать басабыз. Принимать этилиш керек. Так, уже бар. Мал жерде Назима кирди уже. Так, угутабы, Назима? Кирген окуучулардан чыга берет. Принимать басабыз. Так. Жаркын айдын немеси чыкты. Бул жерде өзүгө да көрүнүп турат. Звуктары, кимдин звугу бар, видеосу жок, кимдин видеосу бар, звугу жок. Экен көрүнүп турат. Назима, сен микрофонуңду өчүрүп алдың. Жаркын ай, микрофонуңду өчүрүп алдың. Так. Кирген окуучуну ушинтип кабыл ала беребиз. Венера кирди. Мына участник деген жерден биз канча окуучу, ким кирди, ким карап турат, ким мени угуп турат, ким камерасы жанып, ким микрофону өчүп, ким микрофону жана экени көрүнүп турат. Жок, өчүрбөсөң деле боло берет. Сен берилген суроолоруңду бересиң да, бере турган суроолоруңду. Так. Мен баштаганда мына совместно басабыз дагы. Мына жерде кааласак телефонубуздагы сүрөттөрдү, WhatsApp'тан, ал жакта бул жактан келген фотолорду көрсөтүп, ошол аркылуу салып атсак болот. Документке кирип, документтерди жөнүндө баягы текстовый документтерди дагы алсак болот. Мына жерде бардык нерсени пайдалансак болот. Мисалы, закладка деп туруп, интернетке кирип алсак болот. Совместное использование дейт. Мисалы үчүн математикадан совместное использование. Мына менин экраным ак болуп калдыбы, көрүнүп атабы? Биздин саламатсызбы? Кирдиңерби? Биз мынау немеге мынау чекесинде турган калемди пайдаланып ушул доскага жазсак болот.
Bu neme okuşlarının barlığı görür. Tabi misal için x kvadrat minus 3x minus 4 var mı? Ben bir de yazdım. Minus 4 baravar nöle. Aldığında ölçülüş menen natip ölçülü olsak болады. Anam. Hazır. Так. Tur. Ekrana gireriz dağı. Bizdin men ekran görünüp kaldı mı? Ha, görmey tabi. Emiçe? Emi görüldü. Misалы ekranга nima alıp okuşlarga YouTube'dan da sabak berip bolot. Mınau жерде misалы men misалы kандай desek радиал деп атам болсом антип коюп бере берсем болот. Улутау? Жо мына Улутау азыр? Үн угулбай атабы? Мына видеонун үнү угулбай атабы? Так. Эмиче? Мен мынау видео жазып аттым эле ошого эме угулбай атса керек да. Мисалы, мынау сынак деген немеге кирип, биз кече мындай иштедик эле. Сынак деген ЖТРге даярдоо. Мисалы, 4-3 тестке кире турган болсок, мынаны иштеп көрбөйлүбү? Так. Бунда канча биринчи кандай кылабыз? Качан иштерин жалпы бөлүнүп коебузбу? Так. Мынаныкы канча болот? 10 болот. Бунуку деле 10 болот, а? Мына жерге 2 болот ошондо. Мына жерге 5 болот. Мына жерге 2 болобу? Ошондо мынанын ичи 10дон 1. 10дон 1 минус экинчисиники 5 кемитүү 1 болсо 4 кошсок 10дон 6 болбойбу? Жок, 10дон 6 болот экен, а? Ошондо 2ден 1 то есть плюс
10'dan 1 minus 10'dan 6. Ушул сыяктуу ушул неменин экрандын бетиндеги тесттерди бетине дагы иштей берсең болот. Мына удалить деп бассак удалить этилет. Кайра караңды бассак ушинтип тышкарыга чыгабыз. Азыр мен силерге кайра кирем, майлыбы? Азыр мына видеону бүтүрүп коеюн. Кайра мына үстүндөгү завиш. Киребиз, өтөбүз азыр. Күтүп турула. Завершти бассак, мынтип чыгат. Завершти. Конференцияны бүтүрө беребиз. Мен ойлойм, сиздердин немеңиздерге, сурооңуздарга жооп бердим деп. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Саламатта калыңыздар.